Ассаламу алейкум туугандар, достор, Чикаго шаарында жашаган мекендештер. Кыскача бир видео чыгарганга муктаж болуп атам. Өзүм Чикагога келген бир 2-3 күнгө. Мага бир 2 күнгө жеңил машина керек болуп жатат. Чикагода азыр көптөгөн мекендештерибиз доставкада жүрөт да. Мен телефонумду калтырып коеюн. 917 544 42 54. Ким кезигем десе, ким Алмаз байкесине жардам берем десе, көптөгөн мекендештер айтып калат. Алмаз байке Чикагога сиздин мотивацияңыз менен келди, көбүбүз доставкада иштеп жүрөбүз дейт. Анан мен азыр жардамга муктаж болуп атам. Мен бул килтеген тракты Чикагодан айдап жүрө албайм да. Ошон үчүн бир 2 күндө бир мекендештерге кезигиш керек болуп атат. Кээ бирөөнү сыйлап кафеге апарыш керек болуп атат. Ошон үчүн эгер мекендештер келем деп калсаңыздар, мага телефон чалыңыздар, 2 күн чогуу жүрөбүз, күнүнкүсүн төлөп берем, бензиниңерди куюп берем. Биз кафелерге барып, мекендештер менен кезигип, жумуштарды бүтүрүп аткан учурда мен жеген тамактарды силер да жейсиңер, коорашабыз, жакшыраак таанышабыз, достор. Мына, көрөйүнчү, көптөгөн Кыргызстанда жашаган мекендештер Америкага келгенде Алмаз байке колдон келген жардамды бири-бирибизге беребиз дейт. Мен азыр жардамга муктаж болуп турам. Атак тракты айдап алып деле Чикагоны кыдырып жүрө бермекмин да. Просто болбойт да. Ошон үчүн доставкада иштеп аткан биз өзүмдүн иллерим, мен курактуу мекендештерим ким баягы чын көңүлдөн жардам берем десе, мага 917 544 42 54 телефонума чалыңыздар. 2 күн чогуу жүрөбүз. 2 күндө сүйлөшөбүз. А может күнүгө $150 төлөп, бензиниңерди төлөп, курсаңарды тойгузуп турам. Мен дагы жумушумду бүтүрөйүн деп атаан келгем Чикагога. Анда чалууңарды күтөм, достор. Чалыңыздар, кезгели, видео тарталы. Эгер видеого түшпөйм десеңиздер, тартпайм, кыйнамай, жок. 2 күнгө мага Чикагодан жеңил машина керек болуп жатат. Калган мекендештердин баардыгына ийгилик. Анда звонокту күтүп, ак чардактын ичинде отуруп туралы, достор. Ассаламу алейкум, достор. Баарыңыздарга чоң жалындуу салам жана өтө чоң терең ыраазычылык. Мен жана машина керек деп видео чыгарып ийсем, бир 50дөн ашык мекендештер чалып, Алмаз байке каяка баралык, жетип барабыз дейт. Анан ошентип аткан учурда Сайпидин иним айтып калдым. Ошо балдарга ушундай видео тартып койду, машина күтүп атам десем, Алмаз байке биз бир компанияда иштейбиз, туугандай болуп калдык, ага инидей. Мына менин машинам турат, 570ти алып туруп, каалашынча бир күн, 2 күн болобу, бир жума болобу айдай бергиле деп тыштап койду. Абдан чоң ыраазычылык Сайпидинге. Анан мияктагы Чикагодагы мекендештер айтып атпайбы, биз жумуш менен алек болуп, видеоңузду көргөн эмеспиз. Кыргызстанда жатып алып, Россияда жатып алып, сиздин видеолорду көрүп, наоборот Чикагога чалып атат. Ой, Алмаз байкеге жардам керек экен, барып жардам берип кой деп. Сиздерге абдан чоң рахмат, ыраазычылык. Абдан ыраазы болуп калдым. Азыр, достор, могул жерде бир кичинекей заправка бар экен, жумуштарымды бүтүрөйүн деп чыккам. Как раз ушул заправкага кирип, Сайпидин иним айдай бер деген машинасын бир сыйра көрсөтүп коеюн. Абдан чоң рахмат, жигиттер. Азыр мына могул жерде заправка бар экен. Ушул жерге токтойбуз. Анча-мынча суу алып албаса, суу сабатам, достор. Азыр могул жерден киребиз. 3.59 солярка. Чикагода кичине кымбатыраак да. Мына аз калдык дейт. Азыр могул жерден киребиз дагы. Токтоп туруп сиздерге бир сыйра обзор кылып коеюн. 570ти. Так, могул жерден токтойлу, достор. Мына аз калды, достор. Мына 570 Сайпидин иниме абдан чоң рахмат. Анан кечинде саат канчада келейин десем, ой, Алмаз байке келбей эле коюңуз. Бүгүн болобу, эртең болобу, бирси күнү болобу, айдап бүтүрүп алыңыз дейт. Мына Сэм Экспресстин Патриот жигиттин чаптаганы, компаниянын атын жазып коюптур.
Мына ушундай 570 менен жүрөбүз достор. Мекендештин бардыгына ыраазычылык билдирем. Канчанчы жылкы экенин билбейм. Астыга Иллинойс номер такпайт экен, атак. Артында номер бар экен, номерди көрсөтпөгөнгө аракет кылабыз. Бул канчанчы дөңгөлөк болду экен? Аябай чоң экен дөңгөлөгү. Жакшы. Ушундай достор. Бардык чалып аткан, азырда чалып атат телефонду. Бардык мекендештердин бардыгына абдан чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болула, ишиңерде ийгилик болсун достор. Аманчылык болсун. Ар бир чалган мекендешиме Кыргызстандан, Россиядан, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан чалып, Чикагодагы туугандарына, инилерине Алмаз байкеге жардам керек экен, машинаң менен барып жардам берип кой деп айткан мекендештердин бардыгына ыраазычылык. Бул жактан дагы ошол видеону рас эле чыгарыптырмын. Классташымадагы кезигем Кудай буйрсачы, ал дагы көрүп калып, Рашид деген классташымадагы барып кезигебиз, Кудай буйрса 2-3 күндүн ичинде. Алмаз экөөбүз классташпыз, 3-4 класста окуганбыз дейт. Мына көрдүңүздөрбү, дагы эле чалып атат мекендештер. Кимдин номери болду экен? Ушул видеону чыгаргандан кийин чалбай калат болуш керек. Анан кээ бир мекендештер конокко чакырып атат. 3-4 чакырды, Алмаз байке үйгө келип тамак ичип кеттиңиз деп. Кол бошогончо ал мекендештерге да барабыз, кезигебиз. Абдан сонун болду. Классташымды да таап алдым, ошол видеону чыгарам деп. Дагы бир жолу ыраазычылык. Анан Айдана Food деп биздин бир инибиз, мекендешибиз дагы үйдөн тамак жасап сатып атыптыр. Соода жакшы эле болуп атат дейт, бирок эми сиз реклама кылып берсеңиз абдан сонун болмок эле, Алмаз байке үйгө келиңиз деп калды. Колдон келишинче мекендештерге кезиккенге аракет кылам. Баарыңыздарга чоң салам, абдан чоң рахмат. Мына дагы мекендешим чалып атат, азыр кайра чалып сүйлөшүп коем. Сайпидин иниме абдан ыраазымын. Жүрөгү ачык, жүрөгү кенен ушундай сонун инибиз бар. Сэм Экспресс алга.